Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талкуулайбыз. Бизде конокто Руслан Акматбек, жарандык активист. Рахмат сизге. Ишем күнү убакытта алып келгениңиз үчүн. Өтүп бараткан аптадагы жаңылыктарды мен тизмелеп алдым. Канча жаңылык болгонун бир 4 топко бөлүп алдык. Ошолорду азыр мен биринчи тобун окуп көрөйүн эмне болгонун. Биринчи топто мындай жаңылыктар. Мамлекеттик курулуш агенттигинин билдиргенине караганда, үстүбүздө жылдын биринчи жарымында өлкөдө 17 мектеп курулуп, ишке берилиптир. Алардын 7-өө Ош, 4-өө Жалал Абад, 3-өө Баткен облустарында жана бирден Чүй, Нарын, Талас облустарында 1-сентябрга карата бардыгы 27 мектеп менен 13 бала бакча бүтөт деп айтылууда. Мынчалык чоң курулуштар көптөн бери болгон эмес. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында сырткы мамлекеттер менен соода жүгүртүү 7,5 миллиард долларга жетиптир. Былтыркы менен салыштырганда бул 9,5%га жогору экен. Өтүп бараткан аптанын башында Жалал Абад, Казарман жана Караван аэропорттору текшерилип, учак кабыл алууга даяр деп табылды. Мына эми азыр сентябрдан тартып каттамдар, аба каттамдары башталат деп күтүлүүдө. Каржы министрлигинин айтымында бир жылдын ичинде өлкөдөгү орто айлык 10%га көтөрүлүп, азыр 35 миң сомдун тегерегинде кармалып турат экен азыр. Будай бир топ жогоруда. Мурда мындан 1-2 жыл мурда 17-18 миң болчу орто айлык. Бишкек көчөлөрүнүн 300дөн ашык жарнама тактасы алынып, алардын ордуна LED экрандар коюла баштады. Бу дагы мындай заманбап көрүнүш сыяктуу. Ушулардын ичинен кайсы теманы негизги деп айтсак болот? Окуу жылы жакындап келатат, мектептердин курулганы жакшы го. Ооба, эми баягы жай болгонуна карабай, жума аябай мындай көп окуяга бай болду да. Анан күздүн элеби негизи сезиле баштады. Активдүүлүк көтөрүлө баштады да. Саясатта, экономикада эл акырын баягы отпускадан кайтып, даярдана баштады. Ошону сезсек болот бул жума. Болду да. Эми ошо сиз айткандай билим берүү тармагында, мисалы, билим берүү министри деле бир топ нерселерди чыкты, айтты, талкууланып атат. Жеке мектептин байкасаңар рекламалары көбөйө баштады. Азыр эл, мисалы, азыр соц тармактарда жумада жаңы окуу жылына карата канча каражат кетет деп аябай талкууланып атат. Эми ушул билим берүүдөн баштасак болот. Гимназиялар жоюлат. Гимназиялар жоюлат деп атат. Баары мектептер тең болот деп атат. Тең болот деп атат. 12 жылдык окуу кайра талкууланып атат. Анан жана англисче билим берүү көбөйөт деп ошол айтылып атат. Сингапур менен кызматташуу болот. Кызматташуу болот деп. Анан азыр күткөнү, элдин күткөнү жанагы былтыркыдай китеп тартышы болобу, болбойбу деп андагы талашып атат. Эми абдан эми суроолор көп, талкуулар көп. Эми бул жакшы себеби дегенде коом сурайт, күтөт. Ошол окуу китептери дайым эле маселе бизде. Сапаттуу негедир окуу китептери жок. Анан кээде физика, математика боюнча анын эч кандай эмеси жок да дейт да, саясий жагы жок, маданий жакка деле тиешеси жок. Физика Америкада деле физика, Африкада деле физика деп айтат, бирок Россиянын эмелерин алып келсе, мисалы үчүн окуу китептерин Кыргызстанга, ал жерде жана эсеп чыгарганда, мисалы үчүн Воронежден чыккан поезд баланча ылдамдык менен жүрсө, Новосибирскке канча саатта жетет деген сыяктуу тапшырмалар бар да. Ал таза физика же математика болгону менен, бирок жаш баланын мээсине Воронеж менен Новосибирск же Мурманск биздин шаар экен деген сыяктуу түшүнүк кирип калат. Мен быйыл мамлекет баягы китептердин баарын өзүбүз басабыз деп чамун аткан кезде мен ошондой кабар уктум. Мурункуда тендерге берилбей экен, мамлекет өзү басат экен да. Бирок биздин ошол сиз айткан жанагы негизи эле билим берүү тармагында көйгөй абдан көп. Кайсерин караба көйгөй. Аймакта өзүнчө, борбордо өзүнчө. Борбордо бул көйгөй бир аз азыраак себеп. Тандоо бар, ресурс көбүрөөк, баягы борбордо. Анан бирок эң чоң маселе ушул билим берүүдө биз советтик өтмүштөн арыла албай атабыз да. Ошондон кете албай атабыз. Баягы баардык көз караш мугалимге болгон талаптагы, мугалимдин даярдыгы да Советтер Союзунун инерциясы менен келип атат. Мектептерге, анан жанагы негизи эле билим берүүгө болгон
мындай көз караш өзгөрө элек тилекке каршычы. Бирок эми Советтер Союзу убагында ошол кездин талабы башка болчу, замандын талабы башка болчу. Ал кезде завод, фабрикалар, пландык экономикалык системалар болчу. Балким ошол убакта жакшыдыр ал. Мен да өзүм ошол Советтер Союзу убагында окуп калдым. Бирок азыр замандын талабы башка, дүйнө өзгөрдү. Тездик менен өзгөрүп атат. Биз ошол балдарыбыз, биз негизи биринчи эмени чечип алышыбыз керек да. Биз негизи ошол мектептен, университеттен чыккан продукт кандай болуш керек? Бала кандай жөндөмдөргө, кандай компетенцияларга, кандай билимге ээ болуш керек? Себеби дегенде ал жерден чыккан бала бүгүнкү күндө Кыргызстанда туруп дүйнө менен иштешип атпайбы? Дүйнөгө тарап кетип калып атпайбы? Бир балким кыргыз жараны аябай эркин түрдө Америкада, Россияда, Европада иштеп калып атпайбы? Биз ошого жараша бүгүн даярдашыбыз керек болот. Анан биз баягы билим берүү десе эле көбүнчө баягы инфраструктуралык мектеп, анан парта деп эле ойлоп калып атпайбызбы? Бирок биз бүгүн эң баягы дүйнөдөгү өзгөргөн көз карашты унутуп калып атабыз да. Дүйнөдө бүгүн негизги инвестиция мугалимге кылынып атат да. Мугалим бүгүнкү күндө баягы мындайча айтканда билим берүүнүн өзөгү. Мугалим түзөт. Мугалим окуучуну кызыктырат, мугалим алдыга сүрөйт, мугалим келечекке талапка жараша окуучуну даярдайт. Анан ошол мектептин дагы нерсени баягы талапты мугалим өзгөртөт да. Бирок бүгүнкү күндө мугалим баягы биз мугалимди мүмкүн болушунча ашыкча жүк менен жүктөп салганбыз да, жанагыдай отчеттуулук менен. Мугалим балага көңүл бурабы же отчет жазабы? Анан мугалимдин өз алдынчалыгы жок, эркиндиги жок. Бирок акыркы учурда жанагы 23-жылга кабыл алынган мыйзам мугалимди мындай бир аз эркин эме кылдырат. Бирок тилекке каршы ошол кээ бир мындай жөнгө салуу мурунку Советтер Союзунан да күчөп кеткен да азырчы. Административдик баардык нерсени көзөмөлдөө. Бюрократия. Көзөмөлдөө биз сапаттын аркасынан сапаттуу мектеп, сапаттуу билим берүү деп коюп, бирок эмне кылганбыз? Мугалимди мындайча айтканда тушап салганбыз да баардык жерденчи. Ошон үчүн мугалимдин даярдыгынан баштап мугалимге болгон талаптар мен ойлойм өзгөрүш керек депчи. Анан баардык нерсени баягы мамлекеттик мектеп бере албайт, балким жеке мектептерге да аябай эме бериш керек. Мүмкүнчүлүк беришти. Азыр жеке мектептердин баасы дагы өтө жогору. 4000, 5000 доллар. Муну университеттен дагы кымбат болуп кетти. Эгер балким биз бүгүн аймактарда жеке мектеп жок тилекке каршы, мисалы. Ошто анан Бишкекте бар. Эгер биз бүгүн балким жеке мектептерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсек, баасы түшмөк, катаандаштык болуп, анан элде кандайдыр бир тандоо көбөймөкпү дейм да. Ошону мисалы кээ бир маселелерди балким мамлекет өзү чече албайт. Мисалы гемодиализди канча жылдан бери биз кайталап ушуну чечилбейт. Качан гана ГЧП деп жанагы мамлекет менен жеке сектор чогуу иштеп баштаган гемодиализ маселеси чечилбеди. Чечилди. Балким ошого баш керек. Биз бүгүнкү күндө бирок ошол эле убакта ушунчалык проблема көп, бирок ошол эле убакта билим берүүгө эң көп мындайча айтканда акча короткон өлкөлөрдүн катарына киребиз. Эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бирок ошол эле убакта проблема көп. Толуп кеткен класстар. Эми азыр айлыктар көтөрүлүп атат. Көңүл курулуп атат. Эми ушул жагын чечип алса, нар жагы анан киришет го мүмкүн. Үмүттөнөбүз. Экинчи топту окусам мен, жаңылыктардын экинчи тобун. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тартип коргоо органдарына 14 августта кайрылып, соттун чечими чыга электе тиги же бул күнөөлөнүп жаткан адамдын кылмышкер деп атабоону адамды талап кылды. Анткени чын эле жөө эле маалымат чыкса эле дароо кылмышкер болуп калып атат, чындыгында чечим чыга элек. Мирланбек Маратбек уулу деген блогердин үйүнө милиция келип тинтүү уюштуруптур. Ал экстремисттик материалдарды тараткан деп күнөөлөнүүдө. Улуттук телерадио компаниянын баш директору мурдагы ордун басар Адыл Акжол уулу УКМК тарабынан кармалып, ага коомдук башаламандыкка чакырган деген күнөө коюлууда. Олжобай Шакирдин адвокаттары жогорку сотко кайрылып, ал май айында Аламүйдүн райондук соту тарабынан 5 жылга кесилген, эми жогорку сотко арыз берип атат, ошону жеңилдеткиле деген сыяктуу. Министрлер комитетинин чечими менен Маданият министрлигинин астында маалымат мейкиндигин изилдөө борбору түзүлмөй болду. Мындай бир да көп соттор чаташкандар болуп атат, башкалар болуп атат, жанагы мамлекетке каршы деген сыяктуу күнөөлөр коюлуп атат. Базарбеков чын эле чечим чыга электе күнөөлүү деп атабаш керек деген
мен ушул Базарбековдун ушул биринчи айтканын укканда мен ишенбей муну алып кайра окудум. Отуруп алып шашпай издеп таап, анан башка маалымат булактарына да кирип карадым да, чын ушинтип айтып тур депчи. Бул аябай маанилүү нерсе. Муну бийликтин бир бутагы болгон соттун эң жогорку мындайча айтканда жетекчиси айтып атат. Демек чын эле көйгөй бар. Себеби дегенде биз өлкөдө ушундай бир укуктуу, адилеттүү бир чөйрө түзүшүбүз керек да. Мисалы, жанагы өнүккөн өлкөлөрдө милиция, полиция же сот менен мамилеси болуп калганда, демек чын эле көйгөй бар, бирдеме кылган, же болбосо деген бир түшүнүккө барышыбыз керек да. Бирок биз бүгүнкү күндө жанагы элде баягы мурунку таптык күрөштөй кылып эле өзгөчө жанагы байларды кустуруш керек, баягы сөзсүз түрдө муну камаш керек дегенге өтүп алдык да. Бул эми жакшылык алып барбайт. Себеби дегенде эртең бирөөлөр чыгып, бирөөнүн чачы мындай, бирөөнүн бою кыска, бирөөнүн кийими тигиндей деп ага да жакпай калышы мүмкүн. Алар да өзүнчө топ түзүп алып анан кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз мындайча айтканда, жана мен айтпадымбы, кандай бир өлкө болорубузду дагы аныктап алышыбыз керек да. Эгер биз укуктук өлкө курабыз десек, анда аша чаппаш керек. Мисалы, ишкерлерде бул аябай чоң көйгөй айландын да. Мисалы, ишкерлерди алып барып эле, камап эле, мамлекетке өткөрүп деген, кармалды дегенде мынча акча табылды. Албетте ишкердин эмесинде, кеңсесинде акча табылат да. Ал ишкер да. Анан буну элге мындайча айтканда жаман көрсөтүү дагы жакшы эмес да. Себеби байлар эмне болуп атат, коомчулук жалпыда аябай алкыш кылып атат да. Анан бул жерде байлардын баары бирдей эмес да. Өз мээнети менен, эмгеги менен тапкандар бар. Аларды жаман көрсөтүү коомдо бөлүнүп жарылууну алып келет. Ошондуктан президенттин жанагы демилгеси деле жакшы болчу. Бирок ошол ылдый жакка жетпей атат да. Мындайча айтканда өзгөчө ишкерлерге тиешелүү кылмыш иштеринде декриминализация кылуу маселеси. Бул көптөн бери көтөрүлүп келатат, бирок ишке ашпай келатат да. Ишкер иш болгон жерде ката болот, сөзсүз. Ката болот. Аны түшүндүрүп, мисалы, бул барып эле сокку кимге болуп атат? Легалдуу, жаманбы жакшы катталып, жаманбы жакшы иш орду түзүп, жаманбы жакшы салык төлөп аткан ишкерлерге барып тийип атпайбы? Акырычы барып элечи. Анан бул мамлекеттен мынча ашырып алыптыр, мынча төлөп коюптур эле дей берген дагы эмне болот? Жанагы биздин кайталанган бирок ишке ашпаган жана инвест климаттын начарлоосуна алып келет да. Анан баягы карап туруп адилеттик таппаган киши барып туруп, андан көрөп мен көмүскө деле иштей берейин деп коет. Өзгөчө биздинге окшогон өлкөлөрдө формалдуу эмес экономика аябай көп көлөмдө болгон, 70% мисалы. Муну абалдоого аралаштырат да, ордоштурат. Андан көрөк, кармаш керек, жаза эмеге жоопкерчиликке тартыш керек. Бирок ошол эле учурда эмне кылыш керек? Ошол эле учурда жанагыдай укуктук инфраструктураны дагы жакшы кылыш керек. Мисалы, ошол кылмышка ошол каталарга түрткөн себептерди азайтыш керек. Эки жактуу жүрүш керек да. Анан кармоо менен эле ал көрүнүш, ал жыйынтык, ал кесепети. Бирок ушуга түрткөн себептер менен биз жакшы күрөшпөй атабыз да. Тескерисинче кармоонун жанында дагы биз ушул нерсени оңдодук, жеңилдеттик, ылайыкташтырдык. Мындан кийин сен мынтип кылмыш ката кыла албайсыңар, мындан кийин мындай нерсе менен келбегиле бизге деп ошол жагын дагы айтыш керек да. Анан жанагы жогорку соттун, мен аябай ишенем, укук коргоо органдары жогорку соттун жанагы төрагасынын айтканын эске алып, кээ бир нерселерди өзгөртөт депчи. Биз калган жанагы эмелердин баарын эле жыйында өзү деле айтып атпайбы? Жыйынтыгын алып келгенде дейт, ал жерде кылмыш деле жок экен дейт. Шоо кылган, кармаган, камаган, көпчүлүгүбүздүн мокумуз канган, табасы канган. Муну биз баягы фильм көргөндөй эле попкорн алып көрүп атабыз да. Бирок түпкүлүгүндө узун мөөнөттө биз мындай принципти бузуп атабыз да. Мындайча айтканда институттарды бузуп атабыз да. Жана презумпция невиновности деген бул институт да. Институт деген эмне? Эреже дегендик да. Биз ошону жокко чыгарып атабыз да. Аны УКМК тигини карамадык, муну карамадык, тигинтиптир дегенде анын баары сот аркылуу текшериле электей эле, маалымат каражаттарды илип кетип эле, баары жамандап, баары эметип жиберип атат. Жамандап, анан баягы кылмышкер болуп эле, аны биз мындайча айтканда өзүбүз эмеге бекитип коюп атабыз да. Кылмышкер деп. Чындыгында жакшылап талдаш керек, күнөөлүү эмес адамдар жазаланбаш керек. Эң негизги принциби да. Министрдин деле биз барып шоо менен кармадык, эмне болду? Убагында жөн автоматчан кирип барып, шоо болуп кармап, акырын акталып чыкты.
Кайсы министр? Алымкадыр Бейшенович министр сакталган саламат сактоо министри эмне болду? Алымкадыр эми. А берки Бейшенович ал жок, ал соту жүрүп атат. Мен билгеним соту жүрүп атат. Анда тегишинде эле кийин эмне болду? Кайра министр болду басыр? Жок, Алымкадыр Бейшенов кайра министр болду. Кайра министр болду. А бирок кандай шоу менен кармалды эле? Мен ойлойм, айланайын, бул бирдеме кылган окшойт депчи. 3-чү топту окуйун, мен жаңылыктардын 3-чү тобун. Москвадагы кыргыз мигрант жигиттери атайын видео тартып таратып, Москвада жашаган айрым кыргыз кыздар сойкулук кылып жатат. Анысын токтотпосо биз алардын баарын ашкерелейбиз деп кыздарга эскертүү жасады. Буга чейин да ушундай эмелер болгон мурда. Мурдагы күйөөсү мурду менен кулагын кесип салган Асель Ногойбаевага пластикалык операция Орусияда жасалмай болду. Чоң таш сырын ачып берген Бүйүра Кыдыралиева каза болду. Сентябрда ал 96-га чыкмак. Энергетика министрлигинин айтымында быйыл чет жактан 3 миллиард 900 миллион киловатт саат сатып алууга туура келет. Былтыр андан 1 миллиард 250 миллион саат киловатт саатка азыраак алынган экен. Андан мурунку жылы андан да аз алынган экен. Демек, карызга мындан да көбүрөөк алат экенбиз быйыл. Ошондуктан эми тарифтерди көтөрүш керек деген маселе чыгып атат. Табигый байлыктар боюнча мурдагы министр Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутманов 5 октябрга чейин камакта калтырылды. Алар былтыр августта кармалган. УКМК тарабынан Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров кармалып, кылмыштуу топторду каржылаган деп күнөөлөнүүдө. Анын алдында ошондой эле күнөө менен ишкер Жалил Атамбаев дагы кармалган. Ушулардын ичинен эмнени толкуласак болот? Бул өзгөчө кече жакында аябай дүрбөлөң кылды. Жанагы Москвадагы жаштар чогулуп алып, аябай биригип мындай бир жанына жанагы таксырды дагы алып келип алышыптыр. Буга мен негиз депчи. Бир кыздарды мындай жалпы кыргыз коомчулугуна катуу эскертүү беришти да. Бул аябай талкуу болду. Анан мага бул жерде эме болгону дароо биздин ички иштер министрлиги мындай чара көрүп, өкүлчүлүк аркылуу чакырып, жанагы негизги жанагы принципти. Мындан мурун талкуулабадыкпы? Күнөөсүздүк презумпциясы деп, презумпция невинности деп. Ошону чакырып, эгер кандайдыр бир кылмыш болсо, жакпаган көрүнүш болсо, мыйзамдан, нормадан чет чыккан, сөзсүз түрдө бул жерде укуктук гана негизде бир чара көрүлүш керек деген нерсени айтты да. Ошол аябай жакшы нерсе болду. Себеби дегенде оперативдүү түрдө, ыкчам түрдө реакция көрсөттү. Эскертүү жасаган жигиттерге өздөрүнө эскертүү айтылды. Өздөрүнө эскертүү айтылды. Бул алар деле макул болуп турган менен аябай жакшы болду. Ушундай нерсени, мындай көрүнүштөрдү дароо ушинтип токтотпосо, бизде өзгөчө акыркы учурларда Кыргызстанда жайылып кеткен үй бүлөлүк, жаштар арасында аялга карата зордук зомбулук, балдарга карата зордук зомбулук кеңири тарап кетти да. Ана ошондой нерселерде мындай көбүнө мындай андай болбойт экен, боло бербейт экен. Демек биз укуктук негизде гана бир чара көрүшүбүз керек деген нерсе болду да. Анан коомдо бул аябай активдүү талкууланды. Өзгөчө мен аябай байкадым, аял кишилер аябай катуу реакция көрсөттү да. Себеби дегенде эми андай көрүнүш болсо деле аны эч ким танган жок. Бар. Бирок агай, мен өзүм да мигрант болдум 2 жыл. Мен да көрдүм да, эми бизчелик миграцияга айдаган башка улут жок кыздар. Мен көп белди, каталек жаш кыздарды көп көрдүм. Москвада баягы иштеп жүргөндөрдөн эми сүйлөшөсүң да, мекендеш болгондон кийин көп эмне кылат? Бойдок, же болбосо ажырашкан балдар күйөөсү таштап кеткен. Бойдоктор эми көбүнчө ата-энесинин кредитин төлөйм, ата-энемди багам, бир туугандарымды багам, үй ала албай атам, үй алат элем, же жумуш жок деп. Мен илгери барган кезде ошондой бир көрүнүштөргө өзүм күбө болгом да. Мисалы, ошол эле кошуна өлкөлөр кыздар мынчалык жүрбөйт, эми Казакстанга өнүгүп кеткен. Анан муну чыгып мындай коркутуу жолу менен, маселе бар, көйгөй бар, бирок ал маселе чечилбейт антип. Тарбия берген күндө дагы антип мен сен чыгарып роликке тартып, ана чыгарып коем деген менен бул маселе чечилбейт. Бул маселенин түбүнө түшүш керек. Неге бүгүн кыздар бүгүнкү күндө аякка барып ушундай жолдорго түшүп атат деген маселени биз карашыбыз керек. Жалпы жонунан келгенде баягы биз коомго, мисалы ошол кыздын
ата энеси, агасы мындай жоопту да. Биз деген демек бага алган эмеспиз, карай алган эмеспиз, мындайча айтканда эч калган эмеспиз. Ошон үчүн булар буга жолго түштү. Экинчи маселе күч колдонуу мамлекеттин гана укугу болуш керек. Мамлекеттин гана укук, ошон үчүн укук коргоо органдары деп айтылат. Ооба. Ошон үчүн гана укук коргоо органдар, ошондо гана адилеттүүлүк болот. А эртеңки күндө анда дагы бир башка топ чыгат. Бизге могу жакпайт деп. Анда бунун кандай эмесин ала алабыз, эсебин ала алабыз да. Дагы бирөө чыгып айтышы мүмкүн, мага бул жактагылар жакпайт. Мага могу аны айткандар жакпайт десе, анда чыга берет, муну баарын токтото албайбыз. Ар ким өзүнүн эрежесин орнотот. Чындыгында жалгыз гана мамлекеттик эреже болуш керек, и мамлекет ошону караш керек. Мамлекет ошон үчүн бар да. Биз баарыбыз мындайча айтканда коом жалпы чогулуп келип тартипте белгилүү бир нормалар менен, белгилүү бир эрежелер менен жашайлы, коопсуздугубузду сактайлы, өсөлү, өнүгөлү деп мамлекетти курдук да. Мындайча айтканда келишим түздүк да. А кээ бир жанагындай жазалоо, жанагындай камоо, тартипке чакырууну ыйгарым укуктарын биз мамлекетке өткөрүп бердик да. Ооба. Биз ошондо мамлекет ошон үчүн түзүлдү. Болбосо уру болуп коктоголоп да жашай беребейт белек. Баарыбыз бөлүнүп алып эле. А бирок жок, биз андай болбойт экен. Мына коктоголот, уру болуп, ушуга чейин каалагандай чартаңбайт деп эмне болдук? Ошон үчүн биз деген жанагындай нерселерге биз чакырыктарга барбашыбыз керек. Мунун алдын ала албайбыз. Эгерде алар бийликке кайрылса, ушундай көрүнүштөр болуп атат, бир чара көргүлөөчү десе бир жөн. А булар биз жасалайбыз. Биз жасайбыз деп атат. Анан бул маселени биз баягы көйгөй болгондо гана эстеп атабыз да. А жалпы коомдун ичинде, өлкөбүздө, ошол макул, ошол жакта деле биз бул маселелерди талкуулап, мындайча айтканда чара көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө аялдардын укугун коргогон канча жергиликтүү коомдук фонд бар. Көбүнчө мен билгеним, көбүнчө эле грантка, инвест эмеге, сырттан каржыланган эле эмелер мындай мунун камкордугун көрсөтөт да. Биз өзүбүз жергиликтүү канча киши, мен кыздарымдын, эжекелеримдин, апаларымдын же карындаштарыбыздын укугун коргойлу деп канча фонд түптөдүк, канча маселеге мындай ташталып кеткен жаш кыздардын маселесине, жумушсуз калган, майып болуп калган, ооруп аткан, билим албай калган таланттуу канчасына биз колдоо көрсөтүп атабыз. Биз биринчи ошону сурашыбыз керек да. А эгер биз ушунун баарын жасап атып, анан жанагыдай болуп атса, анда башка маселе. Төртүнчү топко өтсөк, жаңылыктардын убактыбыз азайып баратат. Шейшемби күнү Кыргызстандын курама командасы Парижден кайтып келди. Аларды өлкөнүн жогорку жетекчилиги тосуп алды. Акчалай сыйлык жана машинелерди белекке берди. Олимпиада катышуучулары Ошко барганда дагы аларга акчалай сыйлык берилип, ат мингизилип, Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жана анын машыктыруучусу Бегенас Султанбаевке батир берилди. Спорт департаментинин директору Айбек Абдымомуновдун айтымында Кыргызстанда бокс академиясы курулган атат дейт. Июнь айынын ичинде сыртта жашаган жеке адамдар Кыргызстандагы туугандарына 238 миллион доллар которуптур. Жарым жылдын ичинде. Эгерде бул сумма, эгерде ушундай эле темп менен уланса, 3 миллиард, 2,5 миллиард, 2 миллиардка чейин жетет го жылдын аягына чейин. Бүгүндөн тартып Кыргызстанда Silk Road Mountain Race деген элелык вело жарыш башталууда. Анын катышуучулары чет өлкөдөн көптөр келет экен. Бишкектен чыгып Тоо аркылуу, Гегети аркылуу, Сусамырга, андан ары Жумгалга жана Сөңкөл аркылуу Казарманга, андан соң Чатыркөлдү айланып кайра Нарынга, андан кийин Барскон аркылуу Кочкорго келип, андан кийин Чолпон Атага барып, 31 августта келип, 15 күн ичинде 2000 чакырымга жакын жерди басып өтөт экен. Бу дагы чоң окуя болушу мүмкүн. Спорт жагына келгенде кандай, сиз Олимпиаданы карап отурдуңузбу? Негизи эле Олимпиада башталгандан баштап бул негизи биздин ошо менен туруп, ошо менен жатып аттык да. Мына айтканда баягы ар бир жаган өзүнүн улуту менен, жетишкендиктери менен, ийгиликтери менен мактангысы келет экен да. Анан ошол биз катышканыбызга, мындайча айтканда, баягы цивилизациянын бир бөлүгү болгонубузга, ошол жерде катышып атканыбызга аябай мен кубандым. Анан мен Олимпиаданы ушул жашка жетип, Олимпиаданын духуну мындайча айтканда биринчи жолу түшүндүм. Анткени
биздин жанагы жетишкендиктерибизге, жетпей калгандарыбызга биздей болуп кубанып бирге ошого кайгырып кошуналарыбыздан мен биринчи ушундай мамиле көрдүм да. Биз да аларга ынтымактуу болду. Биз да ошол өзбектер менен да, казактар менен дагы. Олимпиада бириктирди. Олимпиада мындайча айтканда адамзаттын эң жакшы сапаттарын, эң жакшы жактарын алдыга чыгарды. Мындайча айтканда жанагы биз дүйнөдө Украина, Россия, Палестинанын жанагыдай согуш аламат эмелер менен эле ушинтип эл аралык окуялар ушун талкуулап атпайбызбы? Бул сапар Олимпиадада биз жанагыдай адамзаттын унутуп калган, жана бири-бирине болгон камкордугу, жакшылыгы, жылмаюусу, жетишкендиктерин талкуулап, мындайча айтканда биз жалпы бир дүйнө шаарында чогуу жашаган улуттар экенибизди бир эстедик окшойт да. Анан өзгөчө мага жакканы ошо кошуналар. Бизге жардам бердик, кубандык. Кыргыз, казак, өзбек туугандарыбызга күйдүк. Бири-бири менен меттешип, утулуп калган акайра кийин экөө дос болуп атат. Дос болуп атат. Казак менен кыргыз. Анан жанагы өзбек жардам берип менен кыргыз мушкери дагы. Анан жанагы кыргыздар казак утулса, утулса да казак тууганыбызга утулду деп, ушундай бир жакшы нерселер болду да. Тигил айтыптыр, мен улуу болгон үчүн мага тигил жеңишти берип койду деп. Берип койду деп, ушундай бир Орто Азияны бириктирди. Кээ бир серепчилердин эмелерин окудум. Бул Олимпиаданы уткан жалгыз деди Борбор Азия утту деди. Борбор Азия утту себеби дегенде бир тилектештик, ынтымак пайда болду. Ынтымак, ырашкерлик чогулдук. Анан жанагы кошуна Өзбекстандын ийгилиги биз деле кааласак ушуга жете алабыз деп биздеги да мындай үмүттү жандандырды да. Көрсө маселе мисалы акчада эмес экенин, жалгыз гана акчада эмес экенин биз кааласак, эми бир өнүгүү маселеси болушу шагайып. Бир маселе бир эсимде жок ким айтканы, бирок ушул айтканы эсимде да. Бир маселени жетиш үчүн дейт, ийгиликке жетиш үчүн ошол маселе улуттун жалпы күн тартибине кириш керек деп айткан да. Бул азыр биз министерствону жамандап атпайбызбы, маданият маалымат министрлиги. Жалпы эмеге кириш керек. Анан массалык спортко акыркы убактарда мындай өзүбүз дагы Айсулуу Тыныбекованын аркасы менен, Акжол Махмудовдун аркасы менен мындай бир элдер кызыга баштады да. Мисалы мен балдарым, мен кубанганым, мен балдарым жана ММА деген эрежесин таштап, ошого кызыкканда Акжол менен Мунарбектин Айсулунун эмесин типтеп калган мага аябай ошол чоң артыкчылык болду да. Себеби дегенде мен жана массал эрежесиз мушташ эме болуп кеткен. Жаштардын каякта барсам коомдук транспортто ошону карап эле тиктеп отурушат да. Бул сапар Айсулууну, Акжолду, Мунарбекти карап, мындайча айтканда жакшы спорттун түрлөрүнө кызыга баштаганы бул жөн эле мушташ эмес, мындай сылык, сыпайы нерсе. Олимпиадага боло турган мушташка кызыга баштаганы, анан ийгиликке ушул спорт аркылуу жетсе болот деген нерсе. Мына кумирлери, алардын мындай умтулганы ушул спортчулар болду да. Анан коом тарабынан ушулар бааланганын, мен мисалы мен жаш балдарым күбө болду да. Ушуларга окшош керек деген нерсе болду. Анан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Баягы кыргызда жакшы бир макал бар го. Казанда болбосо кашка кайдан чыкпайт, кайдан чыкмагыла дегендей. Ошондой болуп массалык спорттон бокс окудуңуз, бокс академиясы ачылды. Демек, адам кызыга башташты. Эми ушул аймактарда жанагыдай секциялар, өзгөчө жана Мунарбектин ийгилиги жөн эле подвалдан чыгып, Олимпиадага барып күмүш алганы, осы тренерлердин карапайым болуп, жанагыдай телевизордон көрмандык кылганы, бизче айтканда, мындайча айтканда бир кыргыздын кыялы болду да. Бир кыргыздын кыялын көрдүк. Сөзсүз түрдө депутат болуш керек эмес, прокурор болуш керек эмес, сөзсүз түрдө бийлик макамы, миллионер болуш керек эмес. Көрсө бир жигит каяктан болсун шаардан чыгып, жөнөкөй карапайым эмеси менен тренер менен дүйнөнүн туу чокусун багындыра алат деген нерсе келди окшойт деп ойлоп атам мен. Убактыбызды аяктап калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талкуулап талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто Руслан Акматбек болду, коомдук активист, жарандык активист. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.